Адаттагы жумуш күндүн башталышы эле. Эртең мененки 8:30 чамасында баш бармагындагы тигиштерин алдыртуу үчүн 70-тен ашкан бир карыя келген. Анын шашып жатканы билинип турду. Саат 9-да маанилүү иши бар экенин толкунданып, бир аз калтыраган үн менен айтты. Жетишүү мүмкүн эмес экенин билдиргендей башымды чайкап, дарыгерлердин баары бошобой, 1 саатка жетпеген убакыттан кийин ага кайрылаларын билип, күтүп турушун сурандым. Бирок анын моңдуу жүзү менен сааттын жебесин карап жатканын көрүп, ичимден боорум ооруду. Ошол учурда менде башка бейтаптар жок болгондуктан ага кам көрөнү чечтим. Анын манжасын текшерип, жарааты жакшы айыгып кеткенин билдим. Врачтардын бири менен кеңешип, шаймандарды, жараатты кайра таңып коюу үчүн дарыларды алдым. Бармагындагы чипти алып, жараатты таңып жатып сүйлөшүп калдык. Анын анчалык эле шашканын көрүп, кызыгып андан сурадым. Шашканыңызга караганда белгиленген маанилүү жолугушууңуз барго? Жок, андай деле эмес. Ооруп жаткан аялыма тамак бериш үчүн ооруканага барышым керек, деди ал. Анан мен аялы эмне болуп ооруп жатканын сурадым. Ал мага аялынын Альцгеймер оорусу менен ооруйт экенин айтты. Экөөбүз сүйлөшүп отурганда тигиштерин алып, жараатын таңып бүттүм. Саатымды карап, саат 9-га жетишпей калдыңыз. Аялыңыз кабатыр болот го, дедим. Мени катуу таң калтырып, маектешим тилекке каршы акыркы 5 жылдан бери аялы адамдарды тааныбай калганын айтты. Ал менин ага ким экенимди да билбейт, деп кошумчалап койду ал башын чайкап. Эмне дээримди билбей шашкалактап, ал сиздин ким экениңизди билбесе да, сиз дагы эле күнүгө эртең менен барасызбы, деп сурап жибердим. Ал жылмайып, мээрим менен далымдан таптап, ал менин ким экенимди билбейт, бирок мен анын ким экенин билем, деп жооп берди. Ыйык жазуу мындай дейт: күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген.